Mına. Mına gördünüzler mi? O yerde уже çöp çok mınaki tüyünde. Qarаңыздарчы. Mına fasolдун tüyüne çeyin келип атат. O yerde bir de çöp çok. 7 seksiyada 6 жөөккө отурат да бул. Aralıklar kançalık çöktür? 70. 15 santimetr terenglikte mınaki kança degen çöptü öldürüp ketет. O fasolun tügüne 3 santimetrle жетпей калат. Assalamu alaikum. Урматтуу дыйкандар. Таластагы төө бурчак өстүрүп, ошонун түшүмүн алып аткан дыйкандар. Төө бурчакты тигип, анан кандай кылып иштетебиз? Баары элдин баары азыр көрсөңүздөр самодельный бир темирге бир культивацияны же болбосо ласточканы варить этип алып эле жазып аткандар. Сиздерге азыр көрсөтөйүн могул жерде өзү кандай болуп иштеш керек төө бурчак. Мына көрдүңүздөрбү? Могул жерде бизден жигит мынакей Талгат. Мына өзү трактору бар мынакей. Жогору жакта техника трактор айдагандарга да айтылып келем да 22 000 сомду аябаңыздар. Мына культивациянын мынакей жазалгандарын чөп отогуштарын көрүңүздөрбү? Мына төө бурчак. Мынакей бүт фасолдун түгүнө 3 сантиметрле жетпей калат. Болжол менен 3 сантиметр. Ал эми муногул бүт ортосуна чейин кесип кетет. Көрүңүз, бүт мунунун баары плавающий. Мына көтөрүлөт, өзү чөт. Мына ушундай нерсе керек. Себеп дегенде жер неровность бар, тегиздейт, тегиз болбойт. Бул ошол учурда өйдө кандай мындай көтөрүлсө дагы бирдей абалды кармайт. Мынакей азыр ушул эле мынакей техниканын ээси мына Талгат мырзадан сурайлы. Ушул мынакей Талгат, ассаламу алейкум. Мына ушу кандай иштейт өзү? Мунун преимуществосу эмнеде, артыкчылыгы? Артыкчылыгы ото чөптү алып кетет. Фасолдун түйүн жумшартат. Ошол артыкчылыгы. Жок, бул иштөөсү кандай бул? Муну жакында заводскойдон булар колдон жазылган эмес да. Муну азыр дыйкандар алабыз десе канча болот, канча өзү турат, кандай кылып жасайт? Бул дыйкандар алабыз десе бул комплеги азыр магазиндерде сатылып атат Кировкада. Бул бир комплеги. Бир комплеги ошо 20-24 миң ушундай комплеги менен. Ошондо кандай мына полностью ушунусу менен мунун баары ичинде да, я. Бирөөсү мынабул, Бирөөсү. Бирөөсү ошончо. Мына бир комплект, бир мына узундан комплеги 24-25 миң болот да. Мунун иштөө эмеси кандай бул? Мынагул чындырлар кандай кылып байланган? Мыналардын баары өзү глубинасын алып жүрөт да ал өзү. Канчага чейин түшөт буну чүрсө болот? Чөрөт, тартышынча чөрөт бул, кирет. Лезвияларга азыр бир 15 сантиметр кирип отурго бер жак. 15 сантиметр, Хорошо, 15 сантиметр тереңдикте мынакей канча деген чөптү өлтүрүп кетет. Тем более мынакей төө бурчактын түгүнө чейин барат экен. Ортосундагы чөбү калат экен. А бизде болсо наоборот, жогору жакта мынакей бакаятан нары көстө мына эме жакта. Бизде ортосун жүрүп кетебиз, фасолдун түгүндө чөп калып калат. А бул жерде наоборот экен. Туурабы? Мынакей Талгат мырза. Азыр ушул жерде канча секция бул? 7 секцияда 6 жөөккө отурат да бул. Аралыктары канчалык жөөктөр? 70. 70тик аралык жөө экен. Азыр эми Талгат мырза айдап көрсөтүп койсо. Мынакей эми көрсөңүздөр, мына ар бир бычак. Мына таш кат урунса дагы бул өтүп кетет экен, көрдүңүздөрбү? Мына үстүндө бул жерге культивациянын өзүнчө салынат экен, мынакей көрүп атасыздарбы? Эми караңыздар, азыр жүргөндө эле өзүнүн киришин мына тереңдикти карап туруңуздар. Мына көрдүңүздөрбү? Могул жерде уже чөп жок мынакей түгүндө. Караңыздарчы. Мына жерди көрдүңүздөрбү? Мына тереңдиги мынакей көрдүңүздөрбү? Почти 10 сантиметр, 15 сантиметр мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына фасолдун түбү мына могул жер. Мына көрдүңүздөрбү? Могул жерде болсо бул жерден коркунуч жок экен ортосунун. Эртең бул жерге культивация салгандан кийин бүттү уже. Мунун чөбү жок деп коюңуздар. Мынакей. Мына техника көрдүңүздөрбү? Мына ортосунун тазалыгын. Мына фасолдун түгүнө чейин келип атат. Могул жерде бир да чөп жок. Мына могулар жикилерине мынакей мынтип койсо отогонго доңой көрүңүздөр, жулунуп калып атат. Жумшак. Мына урматтуу дыйкандар. Төө бурчак айдайбыз, багабыз десеңиздер, мына жогору жакта техника трактор айдагандарга да айтылып келем да 22 000 сомду аябаңыздар. Ар бирине алып коңуздар, дыйкандар рахмат айтат сиздерге. Себеп дегенде ушул эң биринчи кандай культура баксаң дагы эң биринчи бул күрөшүү ото чөп. Ушундай дыйкандар. Сак саламаттуу болуңуздар.
кеңеш керек болсо мынакей кайрылып туруңуздар. Биз КМЦ ар дайым силерге жардам берүүгө даярбыз.